20 жылга жакын мезгилден бери атамекендик өндүрүш болуп эсептелген Роз ачык акционердик коомунда жасалат. Ишкана Кыргызстандын ички рыногун жууп тазалоочу каражаттар менен камсыздап, сырткы экспортко дагы өз продукциясын жөнөтүп турушат. Туалет самындарынын бир канча түрлөрү жана кир жуучу Русь деген аталыштагы самындарды жасоо өндүрүшүндөгү эң негизги сырьё бул малдын, өсүмдүктүн майы жана май кислотасы болуп эсептелет. Пальма өсүмдүгүнүн майы дагы жарактуу болгондуктан аны алыскы өлкөлөрдөн сатып келишет. Малдын ич майларын биз атаган самын жасоочу завод ар дайым ири көлөмдө сатып алып турушат. Ишкана менен кызматташкан фермерлер жыл сайын малдын майын ушул жерге тапшырып, пайда табышат. Ишкананын өндүрүшчүлөрү кезектеги сырьёну жергиликтүү элден таразага тартып кабыл алышууда. Самын жана жууп тазалоочу каражаттардын өндүрүшүн өркүндөтүү максатында жаңы технологияларды пайдалануу жаатында аракеттер арбын. Жумушчу орундарды көбөйтүп, жаңы өндүрүштүк цехтерди ачуу максатында жабдууларды сатып алышууда. Бул ишкана өткөн жылы РСК банкына кайрылышып, өнүгүү, ыкчам, келишим деген долбоор аркылуу кредиттик насыяларды алууга жетишкен. Өзүңүздөр билгендей, РСК банк ушу аймактагы өндүрүштөрдү дайым колдоп келет. Мисалы алганда 2019 жылы банк тарабынан өнүгүү, ылдам, келишим деген продукттагы насыялар ойлонуп чыккан, алар жакшы ишке ашты. Ошондой эле ошол багытты, максатты улантып, 2020 жылы багыт, ыкчам, ылдам деген жана башка кредиттик насыя продукттар ойлонуп чыкты. Акыркы 2018-2019 жылдары кошумча азыркы линияларын модернизациялоого дагы дополнительно насыялар каралып берген, кошумча каражаттар. Рос ишканасында жергиликтүү элдин Сокулук аймагындагы жаңы жер, Мраморный, Озерный айылдарынан жаштар келип, жумушчулардын катарын толуктап жатышканын өндүрүштүн башчысы белгилейт. Это хорошо для местных жителей. Это не надо ездить ни в город, никуда. Здесь зарплата вовремя, привозят обед. Это все входит в производство нашего.